Аскат Турганбек уулу Талас районунун Жонарык айылынын тургуну. Ар жылы 2 гектар үлүс жерине көп жылдык чөп жана төбүрчак айдап келет. Быйыл суга суунун аздыгына байланыштуу эртерээк кезекке туруп алгачкы сугаттан өткөрүүдө. Сугат маселеси азырынча Кудайга шүгүр эле, бирок тартыш болуп калды. Мына түштөн кийин бир аз азайып калат суу. Түндө көлгө толтуруп, анан көлдөн алабыз. Былтыркыга караганда азыр пока суу бар эле, анан бирок суу тартыш болуп келатыр. Эртең менен бирөөбүз алсак, түштөн кийин дагы бирөөбүз алып, кечээ күнү чөп сугарганбыз, бүгүн фасоль сугарып атырк. Ушунда очерет менен, ушундай узундан очеретке туруп алып сугарабыз. Курак быйыл курак жыл болуп атыр жер. Ошого байланыштуу суу дагы аз быйыл. Эрте жазда төбүрчак эгиле турган жерлер кургак болгондуктан алгач жер суудан өткөрүшкөн. Аба ырайы кургакчыл болуп, дыйкандар бир күндө 2 гектарды сугарып бүткөрүү аракетинде. Көлдү толтурабыз. Кайра эртең менен саат 6-дан баштап өлүп баштайбыз. Ошол жастан баштап мына беделер көп жылдык чөптөр бүттү. Экинчи суун салып баштадык. Анан водоворот болуп дагы жастык арпалар, будайларды баарын сугарып бүттүк буйруза. Анан ушу фасольго жаңы салып баштадык. Биринчи сууларды жаңы баштадык. Булак дагы бүтүп калмакчы, көбүн бүтүп калмак элек. Жазында кургакчылык болуп кетип, эме болуп кетти да. Жердин баарын кайра сугарышып, кайра тигишти да. Кайрыма участкасына караштуу Жаң каналы Көк Кашат, Кырказык айылдарын аралап өтөт. Быйыл жаз айларында Жонарык айылындагы суу топтоочу көлмө тазаланып, азыркы учурда дыйкандарга сууну өз учурунда жеткирүүдө чоң жардам болууда. Жаң канал аркылуу кеминде 1036 гектар аянт сугарылат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл суу өтө эле аз болуп атат да. Бирок жакшы эле чөптөрдү биринчи суудан чыгарып койдук. Подсептер калды, аны деле чыгарабыз буюрса. Көл быйыл тазаланган, суу көрүп атасыңар. Кече толгон көлү мына көпкө чейин сакталып туруп атат да. Атак батырай төгөнүп калчу, саат 2-3 деле калбай калчу да. Азыр мына туруп атат. Көлгө суу толтуруп беребиз. Кечинде эртең менен булар ачат, тиякта ачат. Жалпы Талас областында 113 000 гектар сугат аянты бар. Бүгүнкү күнгө 60% аянты биринчи сугаттан өткөрүлдү. 42 000 гектар фасоль, 20 000 гектарга жакын көп жылдык чөп, 10 000 гектарга жакын дан эгиндери, анан калгандагы башка айыл чарба өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн баарысы бир катар сууга келди да. Суу келген кезде биз болушунча максимально каналдарга жүктөп атабыз. Кайра ошол мына жамгырдын бир аз күн ызыганга майда эриген суулар келип, анан кайра тартылып кетип атат да. Бир моментте ошо 3 райондун этегиндеги, каналдардын этегинде жайгашкан дыйкандарга биз азыр максимально ошо суу жеткирүүнүн үстүндөбүз да. Анан жаңы которуштуруу ыкмасы дебедикпи? Bunun дагы мындай результаты аз да болсо көрүнөт да. Өзөндөгү суулардын аз болушун дыйкандардагы түшүнүү менен кабыл алып, облус аймагында которуштуруу ыкмасы менен абалдан чыгуу аракеттери көрүлүп жатат. Норузбек Шабдымек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.